Собрала этот мафия боюнча еще маалымат жок. А это сейчас отправляем. Социалдык тармактарда бир видео пайда болду. Видеодон алтынга окшош куймаларды көрүүгө болот. Ассаламу алейкум, шеф. Вот грузду балдар алып келишти. Өзүм лично проверил и принял. Буюрса все на месте. Собрала этот мафия боюнча еще маалымат жок. А это сейчас отправляем. Коробкадагы жазууларды карап, 23-жыл 2-июль алтындын саны жана латын тамгалары менен IQ LCA деген жазууларды көрө алабыз. Мындай белгилер Тамчы жана Ларнаке аэропортторунун кыскартылган аталыштарын билдирет. Чын эле 2-июлда Тамчыдан Ларнакеге рейс болгон экен. Мальталык авиакомпаниянын жеке учагы Бишкек убактысы боюнча саат 15:41-де Тамчы аэропортунан учуп, 5 сааттан кийин Кипрге барып конгон. Видеодагы адам кандайдыр бир Сабыр абага отчет берип жатат. Эске сала кетсек, Садыр Жапаровдун да Сабыр аттуу бир тууганы бар. Жана бул Сабыр Жапаровдун Кыргызстандан алтын чыгарып жатат деп шектелген биринчи учур эмес. Бул сүрөт 22-жылдын сентябрында Чуу жараткан. Сүрөттө Садыр Жапаровдун агасы Сабыр кайсы бир заводдо алтын куймалары менен жүргөн. Глава правящей партии Турции Юсуф Ахладжи писал в Твиттере, что он 20 марта посетил завод по переработке металлов Ахладжи Метал Рафинери и опубликовал свою фотографию с рабочими. Можно увидеть, что один из рабочих носит уже знакомый нам жилет. Ошол учурдагы президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев сүрөт эски экенин билдирген. Бирок журналисттер бул билдирүүнүн чындыкка дал келбээрин аныктап чыгышкан. Ал эми маскалар заводдо коронавирустан кийин кийиле баштаганы белгилүү болгон. Жылдызхан Жолдошова баштан-баштага берген маегинде дагы бул маселе боюнча айткан. Конвертте секреттүү материалдарды бирөөлөр таштап кетет да. Мына азыр дагы бирөө таштап коюптур. Өткөндө бир кагазды баягы жамырлар жаап атканда кичине суу болуп калган экен, мен эми окуп туруп ыргытып жибердим ал кагазды. Ошондо бирөө жазып коюптур. Фамилияларын, аттарын жазган жок. Эң жогорку кызматта иштеген жетекчинин жакындары, агалары, билбейм, инелериби, жакындары деп жазыптыр. Турцияда банктарда, ячейкаларда алтын слиткаларды тиги мындай айтканда ошол банктын ячейкаларына салып атканы жөнүндө. Ошону менен бирге черный рынок деп коет Турциядачы. Черный рынок Турцияда жакшы иштейт. Мына ошол жерде биздин алтындар сатылып атканын дагы мага жазып кетиптир. Ал эми Садыр Жапаров өзүнүн актануусунда мындай деген: ошол мезгилде түрк туугандар мага жана мамлекеттик чиновниктердин кабылдамасына кире алышпай агама чыгышкан экен. Бизде бюрократия жоюла элек да. Биз сатып алалы, бизге келип алтын эриткен цехибизди көрүп кеткиле. Биздин алтын сатып алууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар деп кайрылышыптыр. Ошол жерге барып алтын кармап сүрөткө түшкөн экен. Эми муну трагедия кылыштын кереги жок го дейм. А бүгүн бул видео социалдык тармактарга пайда болду. Президенттин бир тууганы Кыргызстандын алтынын чыгарып кетип жатабы же жокпу суроойдон калууда. Бирок буга байланыштуу бир топ кыйыр далилдер топтолуп калды. Ассаламу алейкум, шеф. Вот грузду балдар алып келишти. Өзүм лично проверил и принял. Буюрса все на месте. Собрала этот мафия боюнча еще маалымат жок. А это сейчас отправляем. Кызык жашоо башталды, иштеп эле баштады. Бир муштумдай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.